Ал нашаменде болчу. Машинасына келгенден кийин машинасына отуруп бардачоктун үстүнө коерум мен, алар келип бизди кармады. Хасанбек Даврановду милиция кызматкерлери коркутуу жолу менен достору жана тааныштарына баңгизат таштап, аларды карматып берүүнү талап кылышкан айтып чыкты. Корконуман, анан урганынан, буларды урганын силер элестете албайсыңар деле. Булар ушундай урат, адам ордуна көрбөйт, жерге жаткырып алып, бетиң тебелеп дагы тура берет. Пакетти кийгизип деле баклажкага суу куюп башыңа урат. Ар демке кылып булар урат. Хасанбек баңгизат менен атайын карматкан жарандардын арасында айылдаш досу Арзыбек Имаралиев да болгон. Аны Хасанбек жолугууга чакырып, унасына баңгизат салуу менен милицияга карматкан. Алардан бошоп чыгуу үчүн Арзыбек 40 000 сом акча бергенге аргасыз болгон. Жаныма келип отурду машинага. Олтуруп жүргүзүп атканымда эле ошо суда куруудан деп келип 4 опер кишилер кармап алып кетишти бизди. Сузакровдуга алып барып, ал жактан ошо кимден алдың, не бул сеники деп уруп, биздики мен чегем деп айтасың деп уруп эме кылышкан. Жабырлануучулардын дагы бири болсо милиция кызматкери Улан Бакиев атайын баңгизатын үйүнө койдурган айтууда. Анын ишендиришинче, жок жерден камалып кетпөө үчүн аларга 100 000 сом акча берген. Бакиев Улан мен өзүм жаныма келип, сени үйүңө койгонду билдиңби дейт. Жок, билбейм, мен ишканадан көрүп атам иштен десем, ал иштен эмес, өзүң маалыңдан сузактан балдар коюшкан деп ошо койганды Бакиев Улан өзү айтып кетти. Деген менен Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгы кыйноого кабылдык деген жарандардан эч кандай даттануу түшпөгөнүн билдирди. Бирок ошол эле учурда алардын кайрылуусу менен улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы териштирүү жүргүзүп жатканын да маалымдады. Эгерде кандайдыр бир жаран милиция кызматкерлери тарабынан уртукмукка алынып же бир зомбулук көрсөтүлгөн болсо, ал боюнча албетте биринчи түрдө биз өзүбүзгө ошо областык иштер башкармалыгына кайрыла турган болсо, анда биздин Кыргыз Республикасынын ички иликтөө кызматынын Жалал Абад областы боюнча бөлүм кызматкерлери бар. Ошолор тарабынан иликтөө жүргүзүлөт. Ага юридикалык мыйзамдуу түрдө баа берилет. Бул жыл башынан бери милиция кызматкерлери уртокмокко алды деп даттанган алгачкы учур эмес. Буга чейин да бир жаран милициянын кыйноосунан баңгизатын мойнуна алганын айтып, апасына видео кайрылуу жасаган болчу. Бирок аны милиция четке каккан. Белгилей кетсек, Жалал Абад облустунда жыл башынан бери милиция кызматкерлери мыйзам бузган 23 учур катталган. Бул сандар өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 эсеге аз. 3 опер урду машина менен салып келип алышып Жалал Абад областынын УДСына. А мен мойнума алдым бардык нерсени. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.